Кыргыз журтчулугунда чыгармачыл жолу менен өрнөк болгон адамдар арбын. Алардын катарында кайталангыс тарыхый чыгармалары менен из калтырган, бүтүндөй өмүрүн арнаган кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековду сыймыктануу менен айта алам. 40 жыл аралыгында жазылган «Сынган кылыч» романын кимдер гана окубаган. 18-19 кылымдагы кыргыз жазуучунун башынан өткөн кыйын доорлор, Кокон хандыгынын түптөлүшүнө чейинки тарыхый бурулуштар камтылган көлөмдүү чыгарманын автору, элибиздин улуу жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун быйыл 90 жылдыгы белгиленүүдө. Төлөгөн Касымбековдун өмүр баянына, жашоосуна, эмгегине кызыккандар көп экен. Жазуучунун ар бир эмгектерин эс тутумунда сактап, алаканына алып жүргөндөр да аз эмес. Аз болсо да Касымбеков тууралуу кызыктуу маалыматтарга көңүл буралы. 1931 жылы 15 январда Аксы районундагы Акжол айылында жарык дүйнөгө келген. Төлөгөн 14 жашында катуу жер титирөөдөн улам атасынан айрылып калган. Апасы экөө көптөгөн азаптуу жашоону өткөрүшөт. Бирде ачка, бирде ток калган күндөр кичинекей Төлөгөндү жашоого абдан бышырат. Ыр жазып, Дубал гезитин өзү чыгарат. Орто билимдүү болгон соң 2 жыл баштапкы мектептерде мугалим, Кичи Акжол айылдык кеңешинде жооптуу катчы болуп иштейт. 1993-1994 жылдары Жогорку кеңештин депутаты катарында өзүнүн саясий турмушуна мыкты салым кошкон. Касымбековдун сыйлыктарына кайрылсак, 1958 жылы Кыргызстанда биринчи жолу алынган тасмасы тартылган. Анын автору катары жазуучу Төлөгөн Касымбековго алынганды жазгандыгы үчүн Исхак Раззаков өз колу менен алтын саат белекти берген. Жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн кыргыз тили төш белгиси, даңк медалы, 2001 жылы 1 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. 2006 жылы кыргыз эл баатыры наамы ыйгарылып, Аксумкар менен белгиленген. Ал эми 1998 жылы Руханият эл аралык ассоциациясынын сыйлыгы берилген. Жазуучунун Келкел, Чапкын, Баскын, Сынган кылыч, Кыргын деген романдары да бар. Кыргыз элинин сыймыгы, мыкты жазуучусу 2011 жылдын июнь айында Бишкек шаарында дүйнө салган. Кыргыз адабиятына опол тоо жазуучусу, эл баатыры Төлөгөн Касымбековдун көзү тирүү болгондо 90 жашка чыкмак.